Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан Назгүл окуу дигиталь тез окуучулар үчүн бүгүн 8 сабак. Келгиле бирге окуйлу, бирге өнүгөлүк. Бүгүн 8 сабагыбыздын темасы. Буга чейин биз көп өнүгүүлөрдү жасап келдик. Канчалык тез окусак, ошончо тез жана көп маалымат ала алабыз деп айтып келген болчубуз. Кеттик. Бүгүнкү сабагыбызда 5 минутада 560 сөздөн турган текстти окуп, түшүнүп, суроолорго жооп беребиз. 5 минут эле убактыбыз бар бул үчүн. Канчалык тез окусаң, ошончолук көбүрөөк убакыт болот. Тез окуңуз, түшүнсөңүз да, түшүнбөсөңүз дагы акырына чейин тез окуңуз, андан көрөкчү ошол убактыңызды экинчи жолу окуганга коротуңуз. Канчалык тез окусаңыз, экинчи жолу окуганга мүмкүнчүлүк болот. Андан кийин текстти колго аласыз дагы, көз чаптырып текст менен таанышабыз. Бир гана көрүп, теманы окуганда гана мурунку алган, билген маалыматтарыбыз эгерде башыбызда бар болгон болсо, тааныш маалыматтар болсо, алар жанданып бизге келе баштайт дагы, болгон билимиңиз ушул жака багыттала баштайт. Андан кийин тексттин биринчи жана акыркы гана абзацын окуп алсаңыз болот. Биринчи ошондо көп нерсени алдын ала эле билип алса болот. Андан кийин окуп жатканда, тез окуп бара жатып, керектүү маалымат, темага байланыштуу ар кандай зататочторду, маанилүү бир этиштерди, сынаточторду көрсөңүздөр, ошол маанилүү сөздөрдүн алдын сыза кетесиз. Бешинчи, андан кийин бул текстке байланыштуу тапшырма же болбосо суроолор менен таанышып чыгыңыз. Андан кийин ошол жерден таанышып жатып эле мурдакы алган маалыматыңыз боюнча такталбаса дагы болжолдуу жоопту белгилеп алыңыз. Андан кийин текстти дагы бир жолу текстке көз жүгүртүп окуп аласыз. Эми мурдакы болжолду алып алган жоопторуңузду текшериңиз. Андан кийин эгерде бул текстти элдин алдына чыгып айтып берүү керек болсо, бул көбүнчө студенттерде лекцияларды сабактын алдында же экзамендин алдында окуй калып, кайра тез айтып берүүдө көп жардамы тиет экен. Ойлонобуз, ой жүгүртөбүз, ой топтойбуз. Мурдакы маалыматтарыбыз барбы, жокпу, алардын баарын тең жандандырганга аракет кылабыз, байланыштырабыз баардыгын тең. Буга чейин аны мнемотехникада дагы айта кеткен болчумун. Андан кийин тапшырмаларды текшердиңиз. Бул азыр деле көп учурда баарыбызга эле керек. Мугалимдерге дагыбы, окуучуларгабы, жөнөкөй эле адамдарбы, же политиктер дагыбы, көбүнчө бир маалымат менен азыр конференциянын алдына чыга калганда, жаңы маалымат келип калса, окуй калып туруп, андан кийин ушунча тез убакыттын ичинде унутуп калабыз, маалыматты кайра айтып бере албай калабыз. Ошол учурда, ушул техника менен, ушул көнүгүүлөр менен көп көнүккөн болсок, анда кайра маалыматты айтып бере алат экенбиз. Эми биздин эң негизги кызыктуу бөлүгүнө жеттик. Көнүгүү. Мынакей бул биздин текст. Темасы менен таанышабыз. Жылкылар окуучуларга жардам беришет. Биз жылкылар окуучуларга жардам берет. Эмне болгон жардам? Жылкы, окуучу деген сөздү көрүп эле болгон билимибизди ушул жака багыттай баштайбыз. Андан кийин бул жактан биринчи жана акыркы абзацты гана окуйбуз. Азыр бул жерден сиздерге көрүнбөй жатат. Мен атайын тексттин жалпы көлөмүн көрсөтүп коеюн дедим. Бул жерден түшүндүрүп бергенден кийин текстти чоңойтуп дагы көргөзүп берем. Аны даярдап койгом. Мынакей биринчи абзацты окуйсуз тез аранын ичинде. Андан кийин мынакей акыркы абзацты окуйсуз. Ушул жакты окуганда эле сиз тез аранын ичинде маалыматтарыңыз өзү багыттала баштайт дагы.
ушул жактан эле түшүнүп калса болот бул эмне жөнүндө экенин. Мен сиздерге кичине окуп бере баштайын. Жылкылар окуучуларга жардам беришет. Германиянын бир шаарында бир долбоор группанын биринде жашоодо чоң кыйынчылыктарды башынан кечирген кыздар жылкыларды асырап бакканды үйрөнүшөт. Алардын эң негизги тапшырмасы жылкыларды багуу, кам көрүү болуп эсептелет. Ошондуктан алар күнүнө эрте туруп жоопкерчиликти көрсөтүшөт. Бул алардын өзүнө өзү ишенүүсүн арттырып жана кайрадан мектепке кайрылууга шарт түзөт. Мектептин окуучу кыздарынын бири 16 жаштагы Аннанын айтуусунда анын кызыл түстүү жылкысы кудум өзү сыяктуу айттыра билбеген адамдардай. Эгерде мен үнүмдү көтөрүп катуу кыйкыра турган болсом, анда ал такыр баспай коет. Ал ушул кыздардын группасына келгенден баштап көп өзгөрүүлөр болду. Эми анын көптөн бери түшүлткөн маселелердин бири мугалимдер менен болгон мамилеси жакшырды. Мен кайрадан окууну үйрөндүм, дейт Анна. Ошол учурдан тартып ал математиканы да жакшы өздөштүрө баштап, кызыгы да артты. Орто билим мектебин бүтүрүү жакындап калды. Эми жогорку класстардагы ийгиликтүү бүтүрүп алуу максат кылууда. Бул мага абдан жагат, дейт ал. Мынакей биринчи жана акыркы абзацты окуганда эле эмне жөнүндө экенин түшүнүп калса болот. Кичине болсо да маалымат алдыңыздар. Ортосунда башка маалыматтар бар. Андан кийин биринчи, экинчисин окугандан кийин анан тез аранын ичинде мындай кылып эле көз жүгүртүп чыгабыз. Тез эми тапшырма менен таанышабыз. Болгону 7 суроо бул жакта. Аны дагы тез окуй калдыңыз. Болжолду ойлонуп туруп эле азыркы биринчи, экинчи абзац, биринчи жана акыркы абзацтардан алган маалымат боюнча болжолду жоопторду белгилеп аласыз. Андан кийин көз жүгүртүп окуп жаткан учурда алдын сызып коюңуз. Маанилүү сөздөрдүн алдын сызып аласыз. Эми чоңойтулган текстке көңүл бөлөлү. Бул мынакей чоңойтулган текст. Ушул эле текст чоңойтулуп көрсөтүлдү. Азыр мен сиздерге мынакей бул жерде чоңойтулган текст. Азыркы бул жака мындай текстти ээрчитмени алып чогуу мындай кылып жардамчы, окуу жардамчы деп коебуз. Мындай кылып да окусак болот. Мына деген кошуп алып онлайн окуганда мындай кылып электрондук китептерди окуганга жардамчы кылып кошуп алып окусак болот. Муну азыр алып коем. Ар ким өзүнүн темпинде окуп чыгат. Акырындан мен түшүрө баштаймын. Маалыматты алабыз. Үнүбүздү чыгарбай окуйбуз. Негизи текстти кандай окуш керек экенин мен шарттарын айтып бердим, кеңешимди бердим. Азыр бул жакта текстти окуп чыкканга мүмкүнчүлүк.
Мынакей текст менен таанышып бүттүк. Окуп кичине маалымат алган болсоңуздар, эми тапшырма менен таанышабыз. Бул жактан суроолорду окуйбуз. Андан кийин жоопторуна бул текстке туура келеби, туура эмеспи, же бул жөнүндө текстте маалымат берилген эмес, айтылган эмес деп койдук. Биринчи суроосу. Экинчи суроосун окуп алыңыздар. Үчүнчү суроосуна өтөбүз. Төртүнчү суроосу. Бешинчи суроосу. Алтынчысы. Жетинчиси. Болжолду жоопту алдыңыздар. Андан кийин кайра текстке кайрылып окуп аласыздар дагы, кайра болжолдогон жоопторуңуздарды тактайсыздар. Ошентип биз 5 мүнөттүн ичинде 560 сөздөн турган текстти окуп, түшүнүп, суроолорго жооп бере алганга үйрөндүк. Биринчи кеңешибиз дагы бир жолу кайталайм. Канчалык тез окусаңыз, ошончолук көбүрөөк экинчи жолу, үчүнчү жолу окуганга дагы мүмкүнчүлүк болот. Көз чаптырып текст менен таанышасыз. Теманы окугандан кийин болгон билимиңизди ушул темага багыттайсыз дагы, көз чаптырып гана окуп коесуз. Тексттин биринчи жана акыркы гана абзацтарын окуйбуз. Керектүү маалыматтын алдын сыза кетебиз. Суроолор менен таанышабыз. Болжолду, жоопту белгилеп алабыз. Текстти дагы бир жолу көз жүгүртүп окуйбуз. Жоопторду текшеребиз. Эгерде текстти кайрадан айтып берүү керек болгон болсо, анда ойлонуп, ой жүгүртүп, ой топтоп, 1 минутага жетип жетпейли, кичине эле убакыттын ичинде ойлонуп, 10 секунддун ичинде ойлонуп айта калса болот дагы, мурдакы алган билимибиз жана сөз байлыгыбызга таянып, бул текстти кайра өз сөзүбүз менен айтып бере алабыз. Ошентип биз 5 мүнөттүн ичинде мындай текст менен тааныш болуп, суроолорго жооп бергенди үйрөндүк. Андан кийин сиздин 7 суроого жооп бере алдыңызбы? Канчасына жетиштиңиз? Ошого жараша өзүңүздүн бааңызды алсаңыз болот. Биз бул жерде 7 балл алмакпыз. Биринчиси, экинчиси. Канча балл алдыңыз? Өзүңүзгө баа бериңиз. Бүгүнкү сабагыбыз да кызыктуу болду деп ойлоймун. Пайдалуу болсо, алдында комментарийлерди жазып, башкалар менен бөлүшкөндү дагы унутпаңыз. Келгиле бирге окуйлу. Окууну мындан ары дагы жайылтканды унутпайлык. Тез окуудан тез оку. Эмне себептен тез окуудан тез оку деп айтамын дайыма? Себеби мен сиздер менен чогуу окуп үйрөнүп баштадым. Тез окуу мен үчүн дагы жаңы нерсе болчу. 4 айдан бери окуп, сиздерге болгон маалыматым, болгон үйрөнгөн нерсем, кайсы мага жаккан көнүгүүлөр менен сиздер менен бөлүшүп жатамын. Бирок булардын баарын тең мен даяр нерселерди алган жокмун. Кыргызча маалымат жок. Булардын баарын кыргызчалап алып, атайын сиздерге ылайыкташтырып, электрондоштуруп көрсөтүп берип жатамын. Эмне үчүн? Тез окуудан тез оку. Менден дагы тез окуңуздар деген сөз. Сак саламатта туруңуздар. Кийинки жолугушканга чейин.